Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналдын көрүүчүлөрү. Сиздерге абдан каналымдан көргөнгө кубанычтамын. Негизи акыркы жаңылыктардан ушул бүгүнкү дүйнөдө кайра эле тынч эмес болуп атат. Анан жаңы согуш башталганы жатат. Билесиңер, Израилге каршы көп араб мамлекеттер чыккан жок. Көп сөз айтылса дагы. Анан эң мындай кызуу жалгыз мамлекет, эки мамлекет чыгып атат. Бул ирандыктар жана хуситтер. Ирандыктар түз эмес чыгып атат. Ирандыктар негизи бүт өзүнүн аракетин азыр ичиндеги протесттик потенциалды басуу, баягы хиджабка каршы чыккан кыз келиндерди жөнгө салуу иштер менен алек. Бирок сыртынан Израиль жана Америка Коошул Штаттарына ушундай кандайдыр аракеттерди жасап жатат. Анан алар хуситтерди колдоп жатат. Хуситтер болсо бүгүнкү күнү ушу баллистикалык ракеталарга ээ экен. Бул абдан кедей мамлекет, араб өлкөлөрүнүн эң кедей мамлекети. Буга чейин хуситтер Сауд Арабиясына каршы чыгып жатышса, азыркы күнү хуситтер баллистикалык ракеталар менен ошо Америка авианосецтердин үстүнөн өткөрүп, авиа жүктөштүр. Анан Израилге согуп атат да кезден кезге. Дагы кошумча хуситтер ошо бир кездердеги сомалиялык пираттарга окшоп деңиз каракчылыгын жүргүзүп атат. Жана Кытай компанияларын, Америка компаниялары, Великобритания, Улуу Британия компанияларын мындай тынч сухогруздарды, мындай килеген кемелер, контейнеровоздорду токтотуп деңизден карап аларды ошол тоногонго аракет кылып, ушундай кандайдыр бир өзүнүн территориясына алып кетип, андагы экипаждарды ушундай барымтага алып, кээде кое берип, ушундай кандайдыр бир аракеттерди жасап жатат. Ал аракеттерге карап бир-эки британиялык компания иштебей калышты да, иштөөсүн токтотушту. Ошол баягы Аден булуңунан өтпөй калышты. Ошого карап Америка Кошмо Штаттары акырындап баягы авианосецти, ошо авиа жүктөштү алып келип деңизге, Аден булуңуна жакындатты дагы. Жана азыркы күнү айтуулары боюнча мындай сааттан саатка, секундадан секундага Йеменге каршы катуу сокку жасаганы жатат Америка Коошул Штаттары. Ошондо кыла жаткан соккусу мындай кандайдыр бир ушул өлкөнүн бүт куралдуу күчтөрүн жок кылганга жетет деп айтып жатышат. Анткени бир авианосец группировкасы кирди Аденге. Анан эми кандай болорун азыр көрөбүз да, байкайбыз. Бирок ошол хуситтер өзүлөрүнөн өзү эмес, аны дагы ошол жүйнөлүк аналитиктердин сөзү боюнча ирандыктар колдоп жатат. Жана баллистикалык ракеталарга, ушундай ракеталарга, мисалы үчүн элестеткиле, Кыргызстан да эле өлкө баллистикалык ракеталарга ээ да. Өзүнөн өзү булар иштеп чыккан жок, аны нефти да жок, соода түйүндөрүнө да, суда логистика жолдоруна да мындай кандайдыр бир тиешеси жок өлкөдө, бирок баллистикалык ракеталар бар. Элестеткиле, Кыргызстанда ушундай болуп калса, эгерде Кыргыз Республикасы баллистикалык ракеталарга ээ болуп калса, бул деген космоско чейин учуп, космостон анан ылдый түшкөн, ушундай космостон урган ракеталар да. Ошол ракеталарды Иран камсыздап берип атат деп айтылууда. Жана ошол хуситтердин башчысы негизи ошо ирандардын баягы сателлитти же мындай жардамчысы, кол башчысы, мындай кол астындагы кишиси деп айтылып атат да. Ушундай прокси деп коет азыр дүйнөлүк политологдордун ортосунда. Ушундай прокси деген сөз чыкты. Прокси мамлекет, прокси куралдуу күчтөрү, прокси лидер деген сөз. Бул деген эмне? Бул деген мисалы үчүн ошол эгерде кайсы бир чоң өлкөнүн кызыкчылыгына кичинекей өлкөнүн башчысы же армиясы же бүт мамлекеттик институттары иштесе, ал деген прокси болуп калат экен да. Мисалы үчүн ошо бизде айтып атты эле, ошо көп жергиликтүү биздин баягы патриотторубуз ошо кичине күмөн санап, ошо Рахмон бизге кол салганы бул деген Путиндин кандайдыр бир тиешеси бар деп айтышты эле да. Ошондо ошо Тажикстанды бул деген Орусиянын прокси өлкөсү деп айтты эле да. Эми кандай десем, бул мисал туура келбейт го деп ойлойм, анткени мындай так определенияга туш келбейт. Бирок ошол Йемендеги хуситтер бул Ирандын прокси мамлекети, прокси мындай кандайдыр бир күчү деп айтылат да, ошол жакынкы чыгышта. Андан сырткары мурунку бир видеом баягы дүйнөдө 4 мамлекет согуш башташыптыр деген же баштап жатат деген видеом болду эле да. Ал боюнча дагы жаңыртып коеюн. Эфиопия менен Эритреянын ортосундагы болуп аткан согуш боюнча дымдырс, эмне болуп атат, кандай болуп атат, жаңылыктар абдан аз.
Ал эми ошо Венесуэла менен Гаянанын ортосундагы эмне болуп аткан азыр жаңылыктар келди. Бул жаңылыктар боюнча кайра эле Америка Кошмо Штаттары ошол Гаяна тарабына 2 авианостук группировканы, авиа жүктөөчү группировканы, авиа ташуучу жиберишиптир. Ал деген группировкалар аябай чоң. Ошол группировкалардын күчү Венесуэланы жер жүзүнөн мындай сүрүп чыгууга толук жетет. Анан ошо группировкаларга бир группировкасына 8000 желдет кириши ыктымал. Жана ошол жалпы корабльдердин саны 400-500гө чейин жетиши ыктымал. Азыр канча корабльдер бир группировкада бар айтыла элек, бирок ошол алар деген 2 авианостук группировканы жиберип Гаяна өлкөсү менен кошо ошо аскери машыгууларды өткөрөбүз деп жарыялашып коюшуптур да. Ошентип жарыялагандан кийин негедир Венесуэланын президенти Мадуро жана Гаянанын президенти экөө жолугушуп, анан ошол тынчтык боюнча тынчтыктабыз, ынтымактабыз деген ушундай жолугушуу кылып кол алышып коюптур да. Демек Венесуэладагы согуш башталбай калышы ыктымал. Анткени ушул жерден түзмө-түз ушул Америка Кошмо Штаттары кийгилишти жана кийгилишүүсү менен ушундай өзүнүн кандайдыр бир ушундай тынчтыкка чакыруусун беришти деп айтууга мүмкүн да. Эми Гаянанын тарыхын карасак, Гаянада өзү Британияга тиешелүү болчу мурун. Гаяна колония болчу, Британиянын бир нече жолу кайра өзүнүн эгемендүүлүгүнө жетип кайра колго алынган болчу. Анан кийин ушу жаңы заманда кайра мындай эгемендүү мамлекет болуп калган. Гаянада болсо элинин жарымы карасак ошо афроамериканецтер экен. Мындай мурун кул кылып Африкадан алып келинген ошол ар кандай улуттардын өкүлдөрү экен. Экинчи жарымы бул деген Индиянын улутундагы ушундай адамдар экен да. Анан бүгүнкү күнү Америка Кошмо Штаттарда билесиңер, жөөттөрдүн лоббисинен сырткары, эң күчтүү жөөттөрдүн еврейлердин лоббисинен тышкары азыркы күнү заман такыр өзгөрүп атат. Азыр индустардын, индиялыктардын аябай катуу ушундай лоббиси болуп атат. Индиялык мисалы үчүн өкүлдөрү ошол бүт Америка Кошмо Штаттарынын эң күчтүү технологиялык гиганттарын башкарып келатат. Ошо мисалы үчүн ошол эле Парак Арагвал, ошол эле Сундар Пичай дегендер, ошол Google, баягы ар кандай технологиялык гигант Alphabet, же болбосо ошол Apple жана башка ошол компаниялардын башында ушундай акырындап орточо жана жогорку деңгээлинде SEO топ менеджер болуп ошол Индиянын өкүлдөрү болуп атат. Балким алардын кандайдыр тиешеси бар, эми ким билет, балким Америка Кошмо Штаттары өзүнүн баягы кандайдыр бир мындай басым кылуучу, таасир кылуучу аймагында согушту каалабай аткандыр. Ошондуктан ошол Венесуэлага мындай тыюу салыптыр да. Тыюу салган менен азырынча ушундай тынчтык орноп калды убактылуу. Бирок анын аркасы эмне болот ким билет, анткени негизи Венесуэла эли референдум кылып туруп 95% Венесуэланын эли ушул Гаянаны Венесуэлага кайтаруу боюнча мындай чечим референдумга добуш салды. Ошондуктан бул нерсе балким кайсы бир убакытка тынчып калат, бирок толук чечилиши үчүн кандайдыр бир чоң мындай чечимдер керек, убакыт көрсөтөт эми. Ал эми дагы эле ошол дүйнө жүзүндө кайсы конфликттер өчө элек, дагы эле Ливанда чүнүксүз иштер болуп атат, дагы эле Афганистан менен Ирандын ортосунда Амудария суусу боюнча мындай Коштепа каналы боюнча суроо мындай абага илинди. Согушчул топтор дагы эле баягы биртиктүү бийликти орнотуп бүтө элек. Суданда кыймылдар болуп атат, Түндүк Африкада да мындай Нигер, Чад ошол өлкөлөрүндө кандайдыр бир кыймылдар болуп атат, ошол Малиде дагы кандайдыр бир кыймылдар болуп атат, мындай тынч эмес да негизи. Биздин тарапта азырынча тынч, ошол Евразияда негизи ошо Тайвань суроосу эмгичекти чечиле элек, азырынча кайра муздатылды, мындай абага илинди, бирок Тайвань боюнча дагы суроолор каралып жатат да, балким ал жерден да от жанып кетиши мүмкүн. Ошол кыскасы. Азырынча абал ошондой, баарыбызга тынчтык болсун, ушул согуштар болбой эле койсун. Негизи ошо биздин өлкөбүз күчтүү жана даяр турсун ар кандай нерселерге, анткени ансыз такыр болбойт. Эмки видеодон көрүшкөнчө.